Саламатсыздарбы, биздин Надигайм подкастынын көрөрмандары. Кайрадан сиздер менен биз, мен Аида Абдрасулова жана жанымда психолог, интим-гимнастика тренер Асия Шербекова. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Бүгүн бизде өзгөчө тема. Анткени аялдар көп учурда жолдошума кантип мотивация берсем болот деген суроону көп айтышат, көп сурашат. Ошол тема боюнча бүгүн кеп кылмакчыбыз. Анда биринчи эле суроо мындай болсун. Аялдар негизи мотивация бергенде кандай катачылыктарды кетиришет? Туура эмес мотивация бере алышабы же кандай учурда ошол күйөөсүнө мотивация берип, ушундай колдоо көрсөтө алат? Негизинен шык берүү атанын балага же болбосо эненин балага шыктандыруу бул баланын кадимки мындай жөндөмүн ачат да, жөндөмүн ачат. Же болбосо биз мындай бир бул муктаждык го, мындай айтканда дух берүү деген, мындай шыктандыруу деген бул муктаждык да. Кандайдыр бир кичинекей баланы сен эгерде сен кыла аласың, мен сага ишенем деп кое турган болсо, ал балада автоматтуу түрдө өзүндө бир энергия пайда болот да, күч пайда болот. Ошол нерсе менен ал өсөт. Өсө турган анын азыгы деп койсок болот да, кичинекей баланын. Так ошондой сыяктуу бизде мындай психологиялык тараптан жетилбеген адамдарга дайым шык жөндөм берип туруу бул ал адамды өстүрөт. Мисалы, бизде эми көп пайыз адамдар басылып өскөн. Мисалы, эркектерби, айымдарбы, бизде деген кичинекей кезинен сен колуңан келет, сен жасай аласың, сен кыйынсың деп өстүргөн үй бүлөлөр мындай азыраак деп айтсак болот. Демек, ал адамдарга ошол шык сөзсүз керек болот. Мисалы, айымдар эркектерге сен кыйынсың, сен колуңан келет го, мен сага ишенем, сен жасай аласың деген сыяктуу шык жөндөм эгер эркектерге бере турган болсо, алар дагы сенин жаныңда өзүн эркек сезет. Ошол эле кезде аларда шык жөндөм кадимкидей пайда болот. Кадимки кичинекей бала сыяктуу. Ошол эле кезде ал өтө кичинекей болсо, мындай психологиялык тараптан жетилбеген болсо, кээде деген сен кыйынсың десе, эдириңдеп башка чыгып кеткендер да бар да, эдириңдеп. Дагы деген бир аз бирок сабыр кыла алса, ал нерсени түшүндүрө алса, ал аял деген өзү жетилген адам болсо, аны түшүнө алат, түшүнүп андан ары жол таап кете алат. Бирок өзү да кичинекей болсо, сага деген эркелетип койсом башка чыктың деп баягы энелер баланы башка чапкан сыяктуу эле кайра экөө урушуп, ал нерседе таптакыр келише албашы мүмкүн. Бирок ошол тепкичтен өтсө, ошол тепкичтен бир аз мындай кадимки переходный возрастка жетип, анан ошол тепкичтен өтүп алгандан кийин эми бул көтөрүп, кыйын болуп, мен кыйынмын десе кыйынмын депчи, андан кийин ошол тепкичтен өтүп алгандан кийин ал кайра кийин мындай денеде мындай тынчтык келет. Себеби адамга ал керек нерсени алды деген сөз да. Алды, тойду ошол нерсеге. Андан кийин кадимкидей тынчтанат дене. Ал эми эки түрдө болушу мүмкүн да. Мисалы, кээ бир эркектер ар жактан бир акыл деңгээли бийигирээк болсо, анда сен кыйынсың, сен күчтүүсүң десе, аны өзүнө бир жакшы кабыл алуусу мүмкүн. Кээ бир адамдарды өзүңүздөр да байкасаңыздар, сен кыйынсың, күчтүүсүң деп койсо, болду, мен номер бирмин деп, дүйнөдө номер бирмин деп, өзү эч адамдарды көзүнө илбей, даже ошол мактап аткан аялын дагы сен колуңан эмне келет деп, тескерисинче басынтып, кичинекей бала адатында болушу мүмкүн да, адатында. Ал деңгээлден өтүш үчүн ошол нерсеге чыдоо да, сабыр кылуу, бара да андан ары дагы аны өстүрүп кетүү, колунан келсе, анда өстүрүп кетет да. Эси ал колунан келбесе, анда өмүр бою ошондой жашоодо жашоосу мүмкүн. Мындай жыйынтыкка келсек болот, эгер кичинесине мактоо укпай, чоңойгон балдарга мактап койсоң, ал мактаганыңды башкача түшүнүп, мен кыйынмын. Жок, ал мактаганда эдириңдеп эми мактоо менен жашай бериши мүмкүн, же болбосо эдириңдеп кетиши мүмкүн да. Мүмкүнчүлүгү бар, ыктымалдуулугу бар демек. Андай деген бар да, эми бизде жашоодо көрүп атпайсыздарбы, өзүңүздөр деле практика жүзүндө деле көрүп атасыздар. Мисалы, эркекке сен кыйынсың деп аларга шык берген сайын тескери кеткендер бар да. Ал таң сезими менен аңдап ошону карай албайт да. Чын эле мен кыйын экем деп өзү мындай жөнөкөй болсо дагы, өзүнүн деңгээли ылдый болсо дагы,
кыйын деген үчүн ал өзүн кыйын сезип көтөрүлүп кеткендер бар да, асманга чыгып кетет, эч кимди тогутпой калат да. Ал эми баягы кандай десем, ал өтө эле ылдыйкы деңгээл да, төмөнкү деңгээл деп айтсак болот да. негизи эле күрөөстүн ийгилиги аялдын ошол берген мотивациясынан, колдоосунан көз карандыбы? Же ансыз деле эркектер ийгиликке жашай алат? Аны биз эч качан аны аялдардын колуна эч качан карматпайбыз. Мисалы, аялдын колунда эркектин ийгилиги сенин колуңда дей берсек, анда эркектер деген таптакыр эле өзү болбой калган эркектер андан да болбой калат го анда. Мен жакшы өспөй жатам, демек сенде проблема бар деп аялым. Демек менин деген өспөгөнүмө сен күнөөлүүсүң, сен депчи. Мен эч качан антип айтпайт элем. Мисалы, ал эркек өзү ар жагынан эркектик сапаты бар болсо, эркектик энергиясы бар болсо, ал өзү аракет кылуусу ал табиятта, Кудай жараткан табиятынан эркектерди ушундай Аллах Таала ушундай жараткан. Алар табиятынан табарман, табиятынан эле алар өздөрү коргоочу, алар табиятынан ал нерсеге өзү шык жөндөмү болот да. Анан ал нерседен өздөрүнүн жетиле албай калган, же болбосо кандайдыр бир үй бүлөнүн бир запкысынан жеген, көргөн, ар жагынан шыктандыруу жок болгон, шыгы жок болгон эркектерге сен аялдан ошонун баары аялдын колунда деп аялдарга шылтап коюуну мен туура эмес деп эсептейм. Ал норма эмес. Ошол эле кезде кээ бир учурларда азыр айтып кеткендей, мына психологиялык тараптан жетилбеген болсо, таптакыр ал нерсени укпаган болсо, аны шык жөндөм берип коюу, вау сен кыйынсың, сен күчтүүсүң деп дагы ашык жөндөм берип коюу ал эркекти кадимкидей өстүрөт. Болгону ага сабыр кылуу керек деп айтып атпайбы? Мисалы, если сен кыйынсың десе, эдиреңдеп кеткен күйөөңө андан ары кантип сен алып кетесиң ошол жолдошуңду? Ошол тарабына дагы сен чыдашың керек да. Мындай до конца туруп беришиң керек да, мындай айтканда. Өзүң чоңойтуп алсаң болот да, анын чоңойбой калган психологиялык жөндөмүн сен өзүң чоңойтуп алганга толук мүмкүн. Мисалы, кантип? Мисалы, шык жөндөм бердиң. Аны балким 3-кө чыкты, балким 4-кө чыкты, балким 5-ке чыкты. Андан кийин эне катары, ата катары албай алган нерсесин беришиң керек. Аны сабакта айтам деп эле. Бул жакта Дей алайынбы? Бул жакта айтсак аябай чоң тема. Чоң тема да бул. Саатыбыз кетип калат. Бирок кыргыздарда көп эле айтышат го, күйөөсүнө бир нерсе болуп калса, аял жакшы, эр жакшы, аял жакшы чыкпаган үчүн күйөөсү мынтип жүрөт. Же болбосо ийгиликтүү эркектин артында бир аял турат деп ушинтип айтып калышат го. Бирок ийгиликтүү аялдын артында эч ким жок деген сыяктуучу. Ошол макалдарга канчалык кошуласыз? Ал просто эле установкалар, биз ишенимдер да. Мисалы, аял жакшы, эр жакшы деп коет да. Аял жакшы, эр жакшы. Демек анын жолдошу жаман болсо, демек ага аял күнөөлүү деген сыяктуу эле мындай жеңил жерден эле бирөөнү күнөөлөп коюу жеңил да. Бул жерде деген эркектин жоопкерчилиги тескерисинче мына чоңураак деп эсептейм. Себеби эркек дагы аялдын мисалы тилин табуу, аял катарында эркекке биз бардык аялдар, мисалы биз эркектик мындай сапаты бар эркекти каалайбыз да. Мисалы, ал бизди бага алыш керек, ал бизди коргой алыш керек, өз туугандарынан, бизге атака кылган адамдардан коргоо, ошол эле кезде бизди сууктан, ысыктан коргоо, тойгузуу, ошол нерсени биз каалайбыз да аял катарында. Ошол нерсени бере албай, өзү эркектер бере албай, бирок аялга сен аялдар ушул жерде күнөөлүү деп коюуну дагы мен норма деп эсептебейм. Бул учурда деген эркектин жоопкерчилиги үй бүлөнү кармоодо, эмне үчүн талак маселеси эркектин колунда. Эркектердин дагы эркектик сапатынын күчтүү болуусу, алар үчүн дагы милдеттери эң биринчи эркектердин жоопкерчилигинде, колунда турат. Күчтүү болуу, алсыз болуу деген сыяктуучу. Болгону биз аял катарында назиктик, жумшактык, аялдык эмоция, аялдык рахаттандыруу, так ошол нерселерди эгерде биз жасай алсак, колубуздан эмне келет биздики ошол да. Эркектердин жоопкерчилиги болсо, ал үй бүлөнү багуу, баланын акысын мисалы тарбиялоо, аялдардын билим алуусу, илим алуусу, ошол эле кезде аны коопсуздугу бүт баары эркектердин колунда. Түшүнүктүү. Демек ар ким өзүнүн ийгилигине, өзүнүн жашоосуна жооп берет.
бул жерде бирөө себепчи эмес. Ошол эле кезде эркектер дагы өздөрү билим алуу же болбосо илим алуу өсүү деңгээлин өстүрүү ал аялдын жоопкерчилигинде эмес да. Ал өзү аракет кылып өзү өсө берет. Мисалы тескерисинче аялдарга мүмкүнчүлүк түзүп берүү эркектин колунда деп айтсак дагы болсо мындай туурараак болот да. Себеби эркек күчтүү да. Эркектер күчтүү. Эркектер аялдарга мүмкүнчүлүк түзүп берип, аялдын өсүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берсе, андан да бирок биз деген кантип эркектин ийгиликтүү болуп кыйын болоруна аялдар кантип ага мүмкүнчүлүк түзүп берет деп эсептейбиз да. Биз деген алсызбыз го. Биз деген бала төрөйбүз, баланы карашыбыз керек болот. Же болбосо алсыздыгыбыздан биз чоң эркек сыяктуу чоң нерсени мойнубузга алууда. Аялдар баары бир чарчап калабыз аял катарында. Аны эркектердин ийгилиги, кайсыл эркекти карабаңыздар, аркасында албетте бир аялдар болушу мүмкүн, бирок аны мындай карашыбыз керек да. Өзү ар жагында күчтүү эркектер автоматтуу түрдө алсыз же болбосо назик аялдарды каалайт да. Аялдарды үйдө отуруусун каалайт, мисалы, же болбосо баш көтөрбөсүн каалайт да. Ошондой издейт. Издегенде да ошондой аялды издейт. Мисалы, ар жагынан күчтүү эркектер ушундай бир назик жандуу ушундай аялдарды үйдө отургузууну каалайт да. Мисалы, ырыскы маселеси бул Кудайга байланыштуу. Бул эч качан адамдарга тиешелүү эмес ал. Мисалы, 90% же болбосо 100% окуган болсо адамдардан, балким 2-3% адам результат алышы мүмкүн эми сабактардан, билимдин аркасынан. Ал дагы ар жагынан даяр кишилер иштеп кете берет. Ошол эле кезде эгерде сен бир эркек бар, ал деген акчаны башка орунга коет да. Ал Кудайдан дагы акча ал үчүн өтө маанилүү. Ал кандайдыр бир акча ал адам үчүн маанилүү болсо, демек ал акча көбөйгөндөн кийин ал эч кимди тааныбай калышы мүмкүн. Же болбосо менде акча бар деп ушунчалык текебер болуп асманга чыгып кетиши мүмкүн Кудай болуп. Ушунчалык деңгээлде эгерде бузула турган деңгээл болсо, аны Аллах Таала билүүчү, андай адамдарга Аллах Таала ансыз деле бербейт. Сен акчалуу болуш үчүн, бай болуш үчүн, акчалуу болуш үчүн сен ар жагыңан, сен руханий тараптан сен даяр болушуң керек биринчи. Бул жерде деген аланы табуу маанилүү. Акча маселесинде дагы ырыскы эми Аллахтан келет да. Кудай берет да ырыскыны. Биз антип эч кимди шерик кошпойбуз. Эгерде аял ошол акча табуусуна кандайдыр бир себеп боло турган болсо, анда пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам кээ бир хадистерде айтып өтмөк, аялдар ырыскыга деген силер эле себепкер болосуңар деген сыяктуучу. Бул жерде аялдарбы, эркектерби айырмасы жок. Ырыскыны Аллах Таала берет, аны көтөрө алган кишиге. Эси көтөрө албай жер бетинде кандайдыр бир бузуктук каптап кетишине себепкер болуп, ошонун аркасынан бузулуп кете турган деңгээлде болсо, анда Аллах Таала билүүчү го алдын ала баардык нерсени. Ал адамдарга ансыз деле канча аракет кылып талпынбасын, канча чуркабасын, ал адамдарга ансыз эле бербейт. Жашоодо бизге практикалар толтура көрүнө эле турбайбы, көз көрүнө эле көрүнүп турат. Ошондо биринчи кыскасы баардык жерде ырыскы маселесинде биз ошол сабактар жардам берет, же болбосо аялдар жардам берет ырыскыга деген сыяктуу ал нерсеге мен кошула албайм. Негизи өзүңүз жашооңузда жолдошуңузга дем түшүп барасызбы? Мен жашоомдо жолдошума аябай дем берем. Кантип дем күч берүүнү сабактарда айымдарга да үйрөтөм. Жолдошум дем күч берүүнүн аркасында дүйнөдө эң алдыдагы номер 1 деп эсептейт өзү. Дүйнөдө номер 1сиң деп дем күч берүү тарабынан ар дайым ал нерсе болот. Турмушка чыккандан бери эле шык берүү, ал тарабы жакшы деп койсом болот. Мактанып кетпейинби? Демек эркекке дем күч берип аял колдоо жасай алат, бирок анын ырыскысы канча акчага жетүүсү, миллиардер болуп болбосу аялдан көз каранды эмес. Болгон эмес. Амалын кылабыз ошондой сыяктуу. Кудайга көз каранды. Түшүнүктүү. Демек сиздер дагы өзүңүздөргө пайдалуу маалыматтарды алдыңыздар деп ойлойм. Сиздин дагы бизге берген маегиңиз аябай кызыктуу болду, өзгөчө болду. Мынусунда дагы кийинки
чыгарылыштарда сонун темаларды козгойсуз буюрса. Мгм. Келгениңизге рахмат.